Кыргыз эли да газелтенде улустун улуу күнү деп Нооруз майрамын белгилеп келген. Ушул күнү өзүнүн ата бабалардан өтүп келе жаткан каада салттарын даңазалашкан, кийинки муунга айтышкан. Ленин районуна караштуу номер 97 мектепте дагы Нооруз майрамын салтанаттуу белгилеп жатышат. Ноорузубуз жаңылануунун, арулуктун майрамы. Андыктан ар бир үй бүлөгө жаз менен кошо ырыскы, береке кут келсин деген тилек менен бүгүнкү концерттик программабызды баштоого уруксат этиңиздер. Мектеп тарбиянын таалимдин гана башаты болбостон, каада салтыбызды окуучунун кан жанына сиңирип, улуттук баалуулуктарыбызды терең билүүгө үйрөтүшү керек. Мектепте 62 мугалим, 870 окуучу бар. Жергебизге жаз алып Нооруз майрамынын келиши ар бир эле тирүү жанга дем күч берип, үмүт тилектерине канат байлатат. Нооруз майрамына карата биз ушул иш-чараны салам сага Нооруз деген иш-чараны уюштурдук. Мектебибиз жаңы ачылгандыктан быйылкы 2022 жылы 1-сентябрь менен жаңы мектепте жакшы саамалык, жаңы жылды биринчи тоосу, жаңы иш-чара деп биз ушул Нооруз майрамын уюштуруп, анан ошого карата бүгүнкү Нооруз майрамын уюштурдук. Арча Бешик конушундагы жаңы ачылган номер 97 мектеп Нооруз майрамын алгачкы жолу белгилеп, Ноорузда кыргыздын муундан муунга өтүп келе жаткан каада салтын мектеп окуучуларынын жана мугалимдердин күчү менен көрсөтүп, чакырылган меймандарга, ата-энелерге жарык маанай тартуулашты. Кыргызда ума эне ыйык деп эсептелинет. Ума эненин алкоосу менен кыргыздар баланы бешикке салып, бешик ырларын ырдашып, өзгөчө Нооруз майрамында жакшы тилек кылышкан. Ума эненин айткан каалоо тилектеринин бардыгы тең кыргыз элине жалпы тилектеш болот деп, ума эненин тилектерин, ума эненин алкоосун кабыл алып турушкан кыргыз эли. Ошондуктан мен дагы бүгүн номер 97 жалпы билим берүү орто мектебинде ума энелик милдетти аткарып калдым бүгүн. Мектепте кыргыз комузунун үнү жаңырып, кыргыздын элдик ырлары ырдалып, бийлери бийленип турганы кандай сонун көрүнүш. Ноорузга болгон даярдыкка мектеп жааматы жана таланттуу мугалимдер бардык мүмкүнчүлүктөрүн жумшаган. Негизи кыргыздын улуттук каада салтын, кыргыздын дегеле оюндарын, улуттук оюндарды, бардык ушу кыргыздын улуттук каада салт, улуттук оюндарды, ырларды, дегеле бардык нерсени камтыганга аракет кылдык. Бул болсо биздин жаштарыбыздын баягы өзүбүздүн жаштарды келечекте ушул улуттук каада салттарды билип жүрүүсүн, өзүбүздүн тарыхты билип жүрүүсүнө арналган иш-чара болду деп ойлойм. Кылымдарга төбөлүп жашайды, өсө берген гүлдөгөн экенин, көк асманды тийдеген толорум, ак булутту жандаган жолорум, жаратканым сулуулук бериптир, айтып өткөз эң бир коз мекенин. Ар бир аппак мектеп билимдин эле башаты эмес, ыйман, адеп, акылактын дагы башаты эмеспи. Ал эми ушундай чоң майрамдарды белгилөөнүн тарбиялык мааниси дагы зор деген тилектемин. Атахан Кожогулов, Данияр Амантуруулу, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.